Итак, ассаламу алейкум. Барыңар куш келипсиңер. Бүгүн бизде семинар, вебинар десек болот. Эмесе мен жакшы угулуп атсам, комментарийлерге плюс кое кетиңиздер. Анан бүгүнкү тема самооценканы көтөрүү мүмкүн эмес деген теманы чыгара турган болдук. Ага чейин мен ким экенимди тааныштыра кетейин. Мен психолог, коуч, тренер Бокотаева Венера. Рану Акматова менен чогуу биргеликте ушул бакыт клубунун негиздөөчүсү болобуз. Андан тышкары дайыма марафондорду жана башка пайдалуу айымдарга пайдалуу нерселерди жазып чыгарып турганга аракет кылып жүргөн адамбыз. Эмесе барыңар кошулдуңар деп ойлойм. Балдары бар, сөзсүз түрдө балдары бар айымдарга бул эфирди бөлүшүп койсоңуздар жакшы пайда алат деп ойлойм. Анткени бала тарбия боюнча дагы көп сөздөр айтылып кетмекчи. Өзүңөрдүн жаныңарга керек болсо блокнот, ручка кармап алсаңыздар да жакшы болот. Эфирден эгерде чыгып кетсек, анда кайра кошулганга аргасыз болобуз. Эми андай нерселер болбойт деп ишенем. Так, андан тышкары бизде 16 октябрда 20 күндүк тест бандай окуу башталып атат. Бул окууга катталуу иш кылса ушул эфирдин аягына чейин катталып калсаңыздар, силерге бала тарбия сабагы дагы белекке берилет. Бул жерге үстүнө мен биздин менеджердин номерин тиркеп койдум. Ошол номерге чекти жөнөтүп, багы катталып калсаңыздар болот. 2000 рубль же сом. То есть эфирдин аягына чейин катталсаңыздар, бала тарбия курсу бекер белекке берилет. Андан тышкары 14 числого чейин катталсаңыздар, анда 2000 болот, андан кийин уже 12000ге чыгат. Эмесе бүгүнкү эфир дагы бир жолу кайталап кетейин. Самооценканы көтөрүү мүмкүн эмес деп айтылган эфир болчу. Негизи биз курстардан бирөөнү кемсинтүүгө үйрөтпөйбүз. Мен мисалы үчүн бирөөнү башкарганды үйрөтпөйм, сабактарыма ыңгайлуу болууну үйрөтпөйм, текеберликке үйрөтпөйбүз. Андан тышкары калп айтканга, ушак айтканга, андан тышкары бирөөгө көз каранды болгондо болбогула деп дагы үйрөтөбүз да. Башкача айтканда, бул курстар жалпы айым затына таандык курстар деп жарыяланган. Андыктан эркек айым мырзалар болсо, бул эфирден чыгып кетсеңиздер суранат элек. Эми чыкпасаңар дагы багы керексиз нерселерди жазып, багындай эми биякта отурган айымдардын маанайында түшүрбөй кетсеңиздер сонун болот да. Анан кыздар башкалар дагы жаман сөздөрдү жазып, багындай туура эмес нерселерди жаза турган болсо, аларга көңүл бурбагыла. Мен көңүл бурбасам, силер да көңүл бурбагыла. Биякта модераторлор отурат, ал адамдарды жөн эле өздөрү блокко салып коет. Ошон үчүн эч ага көңүл бурбагыла. Эмесе айымдын бактылуулугу, эфирди баштай берели. Айымдын бактылуулугу негизи каяктан келип чыгат? Анын психикасынан келип чыгат. Негизи биздин сабактардын бардыгы эле бул чоң баягы психотерапия өткөнгө барабар болот да. Бүгүнкү сабак ошол самооценка же болбосо баалуулук, адамдын негизги баалуулугу. Бул жерден адамдын баалуулугу дегенде көпчүлүгү бул сөздү мындай түп тамыры менен түшүнбөйт экен да. Мен байкашым боюнча. Баалуулук деген эмне? Адамдын баалуулугу деген эмне? Бул өзү адам индивидуалдуу бир инсан катары өзүн сезгендиги, анын өзгөчө бир сезимдери жана кыялдары, кандайдыр бир мүнөзү, андан тышкары өзүнүн ой пикири, кандайдыр бир сонун адаттары же болбосо бизге жакпаган болсо дагы өзүнүн адаттары болушу да, өзүнүн өзгөчө кыймылы, андан тышкары бир нерсеге өзүнчө бир башкача көз карашы, каалоолору, жакшы көргөн нерселери да бар да. Бунун бардыгы ошол айымдын же болбосо адамдын деле жалпы баалуулугуна кире турган нерселер болуп эсептелет. Бул нерселердин бардыгы биздин бала тарбия
бизге тарбия бергенден баштап эле баягы кемсинтилип же болбосо тепселенип келет да. Башкача айтканда биздин самооценка, баалуулугубуз баягы биздин бала чак кезде эле көпчүлүүнүкү түшүп кетет же болбосо эми ар ким ар кандай ойлойт, жок болуп кетет же болбосо негизи эле төмөн болуп кетет десек болот. Бул эфир айымдар болгон үчүн бул эркектерге анча тиешелүү эмес. Ошон үчүн эркек балдарыңар болсо, аларга мындай салыштыра бербегиле да. Анткени эркек баланын тарбиясы бир аз айымдыкына караганда башкачараак болот. Ошон үчүн бул эфир негизи бир аз кыйыныраак болот. Анткени силер бала чакка түшүп, баягы кичинекей кезиңердеги өзүңөрдүн жашооңорду да эстегенге туура келет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө баягы жаныңарда силерге баягы тоскоол кылып аткан нерселер болсо, телевизор ойноп турса же мүмкүн болсо башка бөлмөгө чыгып, баягы өз алдынча иштегенге аракет кылгыла. Анткени бардыгын сезип, эстегенге бул эфирден аракет кылабыз бардыгыбыз. Эмнеге? Анткени биз ойлогондой бизде бир эле жашоо менен жашабай биткенбиз да, адамдарчы. Биз негизи эки жашоо менен жашайбыз. Бул сырткы жашообуз, анан ички жашообуз болуп бөлүнүп кетет да. Сырткы жашообуз азыр биз отургучта отуруп, мен үнүм угуп же көрүп отурганыңар бул сырткы жашоонун көрүнүшү болуп саналат. Бул сырткы жашообуз. Андан тышкары бизде ички дагы жашоо бар да. Башкача айтканда бул биздин сезимдер, силер угуп аткан маалыматтарга силердин реакцияңар, денеңердин кандайдыр бир белгилери, ой жүгүртүүңөр, булардын бардыгы ички жашоо болуп бөлүнүп кетет да. Ошол ички жашоого негизи биз көп багындай өзүбүздүн көңүлүбүздү бурдурушубуз керек. Анткени ички сезимдер менен ойлор биздин азыркы болуп аткан жашоодогу бардык нерсеге түзмө түз таасири бар да. Мен азыр бир нече тизмедеги бир нече нерсени айта кетем. Силер ошол тизмеде өзүңөрдү көрүп калсаңар же эстеп кетсеңер, ошол нерселерди жазып алганга аракет кылгыла. Андан тышкары эң негизгиси ичиңерде кандай сезимдерди ойготуп атканын сөз менен жазганды үйрөнгүлө. Сезимдерди биздин айымдар дайыма айтам, сөз менен айтканды билбейт да. Ошон үчүн көпчүлүгү баягы мен айтып кеткендей дайыма эшикти тарсылатып, бетин былтыйтып же болбосо мүнөзүн көрсөтөт, характер көрсөтөт. Сезимдерди сөз менен сөзсүз түрдө атаганды үйрөнгүлө да. Биринчиси, силер өзүңөрдү байкап көргүлө. Силер элге көрүнбөйүн, мындай көрүнбөгөнгө аракет кыласыңарбы? Мен байкабай калса экен, учурашпай эле өтүп кетсе экен, тааныбай калса экен деген ойлор келеби? Мисалы үчүн бир жакка кетип баратканда, басканда кандай болуп жүрөсүз? Бүкүрөйүп жүрөсүзбү же түз базасызбы? Кыймылдарыңыз такпы же негизи ишеничтүү кадамдар менен басып жүрөсүзбү? Отурганда бутту уйкаштырып отурасызбы көпчүлүк учурда же болбосо мисалы үчүн закрытый позаларды көп колдоносузбу? Бул закрытый поза болуп саналат. Колду мындай уйкаштырып отурган, сынды кандай көтөрөсүз? Көңүлүңүз ооруйбу сизди бирөө сындап, бир жериңиз мындай экен же тигиндей экен дегенде буну кандай кабыл аласыз? Жүрөк оору менен кабыл аласызбы же жөн эле кабыл аласызбы? Жок деп айта аласызбы? Мисалы үчүн сизге ыңгайсыз болсо дагы баягы жок деп айтуу сиз үчүн кыйынбы же кыйын эмеспи? Көп тердейсизби? Колуңуз титрейби? Тынчсыздануу негизи жүрөктө дайыма болуп турабы же бир жумада 2-3 жолу сезесизби? Жүрөгүңөр оюп, баягындай жүрөгүңөрдө титирөө болобу? Же мүмкүн жүрөгүңөр баягындай бат-бат согушу мүмкүн, ошондой нерселер болобу? Же болбосо колу бутуңуздар баягы муздак болуп турабы? Же нормалдуу болобу? Кыла албайм деп көп нерседен баш тартасызбы? Коркосузбу? Бир нерсени баштаганда, же ката кетирип алам деп коркосузбу? Кыла албайм же болбосо колуман келбейт деп ойлойсузбу?
Элдин сынынан коркосузбу? Элдер баягы баалабай коет же болбосо сындап коет деп ойлойсузбу? Кыйын баягындай маанилүү иштерди көбүнчөсү эртеңкиге калтырасызбы же болбосо бат баттан бүгүн эле бүтүргөнгө аракет кыласызбы? Эл эмне дейт деген сөз негизи сиз үчүн баягы өтө маанилүү нерсеби же анча деле көңүл бурбайсызбы же элдер сүйлөй берет деп баягындай ага маани бербейсизби? Жаңы адамдар менен мисалы үчүн таанышууда коркуу сезимдер барбы сизде? Өзүңүздү чыныгы өзүңүздү көрсөтө аласызбы? Өзүңүздүн сезимдериңизди, маанайыңызды, өзүңүздүн баягы мүнөзүңүздү чыныгы маска кийбей туруп көрсөтө аласызбы? Мен дайыма айтам, баягы көпчүлүк атайын бир общество бар да, алар деген ошо карыган адамдардын бетиндеги буручтары менен адамдын мүнөзү өмүр бою кандай болуп өткөнүн, жашоосу кандай болуп өткөнүн билишет да. Физиономисттер деп коет бул адамдарды. Ошон үчүн силердин мисалы үчүн азыркы маанайыңар силердин бетиңердин тырышына дагы, башкача айтканда силер карыганда кандай маска менен бул дүйнөдөн өтүп кетесиңер, башкача айтканда кандай маанай менен жашасаңар ошол маскаңыз бетиңизге жармашып калат десек болот. Ошол нерсе бетиңиз баягы таза, бырыш жок же болбосо бырыш болсо дагы кээ бирки баягы сонун карып калган айымдарды карасаңыздар, алар дагы карыса дагы өтө сүйкүмдүү, баягы жагымдуу көрүнөт. Бырыштар болгон учурда делечи ошондой болуп карыгыңыз келеби мисалга да. Бирок көпчүлүгү баягы масканы кийип элге өзүнүн чыныгы өзүн көрсөтө албайт да. Анан сизде мисалы үчүн мени жакшы көрө турган ичимде негизи өзүмдө эч нерсе жок. Башка мени сыйлап, жакшы көрүп, урматтай турган менде эчтеке жок деп ойлойт да, үн жок дейт. Кыздар плюс басып койгула, үн бар болсо. Мага эч нерсе болгон жок, экранда уведомление жок, үн жаман деп. Дагы бир жолу кайтала кетейин. Сизде жакшы көрө турган эч нерсе жок деп ойлойсузбу? Бар. Ойлойсузбу мисалы үчүн баалуулугуңуз негизи эмнеде деп ойлойсуз да? Сүйүүгө муктажсызбы? Сиздин эркек негизи сизге мырзаңыз кандай мамиле кылат? Жаман мамиле кылабы, урабы, сөгөбү, түртөбү, чымчыйбы, же ойнош ойнойбу, же мисалы үчүн эч нерсе алып бербейби, же мисалы үчүн силерге негизи эле көңүл бурбайбы? Негизи интернетти карап көрсөңөр, самооценка деп басканда толтура баягындай тизме сонун кеңештер берилет да. Барып көйнөк ал, өзүңдү сүй, чачыңды чач тарачка бар, салонго барып, спа салондорго бар, мындай өзүңө көп нерсеге уруксат бер, жаман адамдар менен сүйлөшпө деген сыяктуу нерселер көп айтылат да. Анан кийин эле бирок карасаң ошол эле тизмедеги кеңештерди колдонгон айымды көрсөңүздөр, 1-2 жылдан кийин баягы эле мурунку акыбалына түшүп калат да. Анткени силер кандай гана көйнөк албасаңар, бриллианттарды албасаңар деле, кандай гана сонун адамдар менен сүйлөшпөсөңүздөр деле, күйөөңүз деле сонун силерге мамиле кылса деле, силердин ички дүйнөңүз, баягы мен айткан экинчи, үчки дүйнөңүздө көп көйгөйлөр болсо, мен айтып кеткен көйгөйлөр болсо, эч качан сырт жактан келген мотивация же болбосо кандайдыр бир баалуулуктар сиздин баалуулугуңузду көтөрбөйт да. Бул жөн гана силерди убактылуу эле кандайдыр бир өзүңөргө ыраазы болууну билдирет да. Башкача айтканда, көйнөк алган бул деген өзүн сүйүүгө кирбейт да, же болбосо өзүнүн самооценкасын көтөрүүгө кирбейт. Бул деген жөн эле силер өзүңөрдү камсыздоого кирет да. Өзүңөрдү баягы каалаган нерсени алганга кирет. Бул самооценкага эч кандай тиешеси жок. Ошон үчүн ага көп баягындай көңүл бура бербегиле. Анткени ички дүйнөбүз сыздап турганда, тынчсызданып турганда, биздин сыртыбыздан деле бардык бизге жакпаган нерселерди деле тартып келе берет. Бул
мен айтып кеткендей кеңештер толтура, алар деле жакшы, бирок самооценкага, өзүн сүйүүгө эч кандай тиешеси жок да. Анан кийин баягы өзүмдү кантип сүйөм же өзүн сүйгүлө деп канча адамдар какшап атат, бирок кантип сүйөт өзүн? Ичинде баягындай ушундай нерселердин баардыгы отурганда адам кантип өзүн сүйөт? Бул просто мындай жөн эле айтканга мүмкүн эмес да. Бул адам менен иштеш керек. Эмесе самооценка негизи бул негиздердин негизи болуп саналат да. Анткени мисалы үчүн кан жүгүрүү, жүрөктүн согушу бизге аябай баягы жашообузда негизги нерселерге кирет. Бардык биздин органдарыбыз керек, ошол сыяктуу самооценка же болбосо баалуулук дагы ошондой да. Ошондой өтө маанилүү нерсе. Мисалы үчүн бир бутуңар жок болсо, басканга ыңгайсыз болот, бир колуңар жок болсо, даже бир бармагыңар жок болсо деле кандай ыңгайсыз. Ошон үчүн самооценканын жоктугу же төмөндүгү дагы бизге чоң тоскоолдуктарды берет да жашоодочу. Дагы бир жолу силерди эскерте кетейин, азыркы мен дагы деле мындай толук кандуу баштай элекмин сабакты. Бул жөн гана кирешүүсү болчу. Силерде азыр баш ооруу же болбосо булчуңдардын кандайдыр бир кыймылы болушу мүмкүн, демиңер кысылышы мүмкүн, жүрөк жакта кандайдыр бир тынчсыздануу пайда болушу мүмкүн, же болбосо ыйлашыңар мүмкүн да. Бунун бардыгы нормалдуу нерсе. Ага өзүңөргө тыюу салбаңыздар. Бул сиздин сезимдериңиздер. Алла Таалам бизге сезимдерди жөн берген жок да. Биз аны тыйып, биз аны менен колдонбой койгула деген нерсе жок. Бизге ошол сезимдер керек үчүн бизге берилген да. Ошон үчүн бул нерселерден мындай качпагыла да. Самооценка биринчи очередь эң биринчи эмнеге байланган? Бул биринчи кезекте психологиялык чек араларды бузуу менен самооценканын төмөндөшү келет да. Анткени психологиялык чек араны бузуу бизде бала чакта эле башталат. Эң өкүнүчтүүсү, биз азыркы учурда балдарды дагы өзүбүздү кандай кылып тарбияласа, балдарды да ошондой тарбиялаганга, же болбосо кээ бирки жакшы китептерди окуп, баягы бала тарбия боюнча курстарды өтүп, өзүбүздү оңдогонго аракет кылабыз, бирок ошентсе деле көпчүлүк энелер жазып калат да: мен баламды уруп коюп, өзүмдү күнөөлүү сезип атам, баламды сабап коюп, же болбосо дагы урушуп коюп, ушундай жаман болуп атам деген нерселер өтө көп келет да. Бунун бардыгы бул өзүбүздүн самооценкага байланган. Башкача айтканда, биздин кичинекей кезибиздеги баягы биздин чек араларды баягы туура эмес ата энебиз же болбосо кошуналар, тууган туушкандар, мектеп же башка жердеги адамдар тепселеп өткөндүгү бизди баалабагандыгына жатат да. Башкача айтканда, биз жашоого келгенде бала, кичинекей бала, ал деген мындай бардыгына көңүлү ачык, бардыгын жакшы, бардыгын сонун кылып кабыл алат, бирок ал билбейт, мен ыйлабашым керек, кыйкырбашым керек, же болбосо мен өзүмдү көрсөтпөшүм керек, өзүмдүн ички сезимдеримди билдирбешим керек деген нерселерди түшүнбөйт бала. Ошон үчүн өзү каалагандай самооценкасы сонун болуп төрөлөт дагы, бардык нерсени, ичинде болуп аткан нерсенин бардыгын сыртка чыгарып бизге көрсөтөт. Бирок бул бизге ыңгайлуу нерсе эмес болгондуктан биз аны кабыл алгыбыз келбейт дагы. Анан эмне дейбиз? Баланын үнү чыкпай көзгө көрүнүп турганы жакшы деп ойлойбуз да. Бул ошол чек араларыбыздын бардыгы тепселенгенин билдирет да. Биринчи чек аранын негизи 6 бөлүккө бөлүп алганбыз. Биринчи чек ара бул эмоционалдуу чек ара болуп саналат да. Эмоционалдуу чек араны ата энебиз кантип басып өтөт? Кыздын чек арасын ата эне кантип басат көбүнчөсү? Кызды ошол кыз инсан катары кабыл албаганда, аны ошол катары көрбөгөндө, сен мисалы үчүн кимелең дайыма нааразы болуп отургандай, аны сындаганда, урушканда, кемсинткенде бузулат да. Кыз менен манипуляция кылганда, мисалы үчүн манипуляция дегенде эми түшүнөсүңөр да. Апа кыздар менен ойноп келейинчи десе, постан жууп кой, андан кийин ойноп келесиң деп, баягы ага условия койгондо,
жакшы кыз болсоң мен сени мисалы үчүн жакшы көрөм деген сыяктуу, үй жыйнасаң алып берем деген сыяктуу нерселер бул манипуляцияга кирет, эмоционалдык чек араны басып өткөнгө кирет. Андан тышкары бул жакка баягы эмоционалдык чек арага эмоционалдык зордук көрсөтүү дагы кирет да. Башкача айтканда, балага сен элдин балдарындай эмессиң, сен жамансың, сен мисалы үчүн башың иштебейт, кантип буну билбейсиң деген сыяктуу нерселер салыштыруу дагы өтө балага негизи оор тиет да. Мисалы үчүн мен дайыма айтам кыздарыма, силерди бала деле салыштырбайт го башка апалар менен депчи. Мисалы үчүн балаңар деген тигинин апасын карачы, кандай жашынакай жүрөт, супсулуу, өзүн кандай алып жүрөт, дайыма баласын кучактап жакшы көрөт, сен эмне ошондой боло албайсың дебейт деп турабы. Силерди балаңар кандай болсоңор ошо бойдон кабыл алат да, ошо бойдон силерди жакшы көрөт да. Анан силер дагы балаңарды ошо бойдон, кандай болсо ошо бойдон жакшы көргөнгө дагы аракет кылышыңар керек да. Андан тышкары эмоционалдык чек араларга дагы эмне кирет? Бул кемсинтүү, башың иштебейт, айбан деген сөздөр кыздар жакшы көрүшөт, эшек баш, колуңан эч нерсе келбейт, көкме, ошону да кыла албайсыңбы деген нерселерди мисалы үчүн көп айтабыз. Андан тышкары эмоционалдык чек арага дагы эмне кирет? Бул газлайтинг деп коет. Газлайтинг деген акты кара деп, баягы болгон нерсени жок андай эмес, башкача деп биз алдаганыбыз да негизичи баланы. Мисалы үчүн бала келип баягы сенин сестренкаң же болбосо сенин сиңдиң мени уруп койду, катуу тийди десе, ой койчу, алды катуу ура албайт, сага катуу деле тийбейт, эмне ойлоп таап атасың, ушундай эле баардыгын ойлоп тай бересиң да деген сыяктуу нерселерди, баягы болгон ишти жок, болгон жок дегенди билдирет да. Мисалы үчүн же болбосо бала апа мен сага таарындым десе, жок, сага жөн эле көрүнүп калды таарынганың деп аны калп айтканыбыз. Или мисалы үчүн дагы бизде көп баягы өкүнүчтүү нерсе, апа мени тиги эркек кармалады десе, ой койчу каяктагыны айтпай деп коебуз, уккубуз келбей. Көрдүңөрбү, бунун бардыгы газлайтинг, башкача айтканда эмоционалдуу чек араны бузууга кирет да. Биз билем десе билбейсиң, кара десе ак, же болбосо бала өзүнүн оюн, өзүнүн баягы көз карашын айтып атканда жок андай эмес деп аны жеңип коебуз. Андан тышкары эмоционалдуу чек араларга дагы эмне кирет? Бул сезимдерди жокко чыгаруу. Эркек балдарды көбүнчө ыйлаба, сен эркексиң, ыйлагың келип атат десе, ыйлагым келип атат десе, сен эле калдың ыйлай турган деп, же таарынып отурса, эмне былтый отурасың деп урушабыз. Апа барбайм, корком деп бир жакка жөнөтсө, барбайм, корком десе, башымды оорутпа, бар жөнө дейбиз. Көрдүңөрбү? Бунун бардыгы ошол самооценканы уже чоңойгон кезде түшүп кетишине алып келет да. Анткени мээ дагы кабыл алышы дагы бир укмуш да биздинчи. Анткени мисалы үчүн жөнөкөй эле коркпо деп баягы, же болбосо ыйлагым келип атат деп баягы ыйлап аткан баланы биз оозун тыйып баягы ыйлатпай койсок, мээ дагы буну кантип кабыл алат? Ыйлаган бул коркунучтуу нерсе, андан көрө ыйлабаш керек, ыйды жутуп алыш керек депчи. Биз сезимдердин бардыгын жутуп алганда денеде дагы толтура ар кандай көйгөйлөр, оорулар келип чыгат да. Ошон үчүн сезимдерди чыгарганды дагы билишибиз керек да. Баланын дагы сезимдерин мындай жаппашыбыз керек. Биз болсо эмне кылабыз? Биринчи баланы коркутабыз, кыйкырабыз, өкүрөбүз, кыйкырып атканда бала коркот, анан аны сабайбыз, анан оозуңду жап деп, баягы үнүн да чыгарттырбай оозун бекитип таштайбыз да. Бунун бардыгы ал баланын келечегиндеги уже чоңойгондо өтө чоң тоскоолдуктарды алып келет психология жактан. Андан тышкары чек араларга дагы эмне кирет? Бул интеллектуалдуу чек аралар бар. Интеллектуалдуу чек араларга эмне кирет? Бул билимди жокко чыгаруу. Башкача айтканда,
Апа мен буну билем десе, ой башым оорутпачы дейт, сен эмнени билип коюп турсуң, биринчи чоңоюп алчы дейт, же болбосо акылдуу боло бербечи дейт, сен али кичинекейсиң, аны түшүнбөйсүң дейт. Бунун баарын жөн эле түшүндүрүп же сүйлөшүп койгондун ордуна 2-3 мүнөт кете турган жерге биз болсо баягы баланын чек арасын тепселеп таштайбыз дагы. Анан кийин чоңойгондо аял менен ажырашып же болбосо күйөөгө чыга албай же күйөөсү урганда биз болсо аны болсо эми бул деген өзүңдүн башың иштеген эмес да, же болбосо туура эмес кылды да, же күйөөң ошондой келе соода деп коебуз. А бирок бунун баардыгы ошол самооценкадан тартып келгендиги менен биздин башыбыз оорубайт. Бирок эми понятно, ал нерсенин болгонун биз билген эмеспиз. Андан тышкары интеллектуалдуу чек араны кандай кылып бузат? Бул баланын, кыздын жөндөмдүүлүктөрүн жокко чыгарганда, апа карачы мен кандай жазадым десе, ой болдучу, убактым жок деп коебуз. Апа мен мисалы үчүн врач болом же болбосо космоска учам деп бала баягы чуркап келгенде бизге биринчи мектепти бүтүрүп алчы, каяктагын айтпай дейбиз. Мисалы үчүн дагы бала келип бир нерсени жазап келип, мына мен мону жазадым, мен кылдым десе, ой баштабачы, сенден башка толтура көйгөйлөрүм толуп атат, мен постаны жуушум керек да, тамак жасап атам, бар атаңа көрсөт же болбосо дагы бир нерсе деп баягы кагып таштайбыз. Же болбосо бала деген, мен деген мектептен сыйлык алдым деп баягы сыймыктанып, атасынын сыймыктанганын угуп көргүсү келип, багынтип аябай толкунданып келгенде, эне же ата дагы биринчи мектепти нормальный баага бүтүрүп алчы, ал сыйлыгың эмне экен, ал эчтекени билдирбейт, эч жака жараксыз нерсе дейт. Мисал, интеллектуалдуу чек араны дагы эмнелер бузат? Бул кыймыл аракеттерин баалабаганда, жокко чыгарганда. Мисалы үчүн бир нерсени жазап келсе, сен кылганды, мисалы, була тигинин баласы деле кылып жүрөт. Бул маанилүү деле нерсе эмес. Эмне аны укмуш эле кылдым деп жыргап атасыңбы? Бар андан көрө пайдалуураак барып отун жарып же болбосо дагы бир нерсени кылганды үйрөн дейбиз. Дагы эмнелер кирет? Бала оюн же болбосо ой жүгүртүүсүн биз жокко чыгарганда да, кыздын, ал мисалы үчүн чоңдор сүйлөшүп атканда, мисалы үчүн айтат, апа мен билем бул деген мындай, мен буну телевизордон көргөм деп баягы сөзгө аралашып кеткенде, биз болсо аны оозуң жаап, ар жакка эмне кийлигишип атасың, сенин оюңду бирөө сүрүп атабы, сени эч ким сураган жок да, вообще мешать этпей ары тур деп айтабыз. Бирок ал балага жөн гана жылуу сөз менен биз азыр чоңдор сүйлөшүп деле, алтыным жаным десе, сен акылдуусуң да, анан кийин сен мага шашпай баардыгын сонун кылып айтып бересиң деп койгондун ордуна, ал баланын жөн гана духун, баягы рухун дагы түшүрүп таштайбыз дагы, оозун жаап таштайбыз. Андан тышкары интеллектуалдуу чек араларга дагы эмне керет? Бул биз балага диагноз дагы коюп таштайбыз да, туруп туруп элечи. Көкмейсиң деп, кээ бирки ата энелер ошо балдарды өтө мындай коркунучтуу сөздөр менен мындай тилдешет. Көкме, башы жок, кулагың укпайт деген сыяктуу. Сен негизи эле башкалардай эмессиң, сен башың иштебейт деп, ошол башың иштебейт деген нерсеге бала дагы көнүп калат. Мектепке барганда дагы уже мындай кылганга же болбосо бир нерсеге жеткенге аракет кылбай калат да. Бунун баардыгы бала үчүн абдан чоң көйгөй жана өтө кыйын нерселер болуп саналаарын түшүнгүлө да. Мисалы үчүн даже элементарный Москвага кетип баратканда жумушка ата энеси балага айтпай кетишет. Эртең менен унчукпай чыгып кетели, атуу ыйлайт деп ата эне ойлойт. А бирок элестетсеңиз, сизди күйөөңүз деген ошентип сизге айтпай туруп, эртең менен турсаңыз эле жок болуп бир жакка качып кетип калса, сиз кандай сезесиз өзүңүздү? Элестетиңиз, сиз ал күйөөңүздү жакшы көрөсүз, сыйлайсыз, урматтайсыз, ага канча сезимдериңизди, өзүңүздүн кандай гана нерселериңерди берген жоксуңар, ал болсо эртең менен турсаңыз жок, сизди ыйлабасын же болбосо коштошкондо кыйналбасын деп ошентип кетип калса кандай болосуз?
болобуз. Көрдүңүзбү кандай оор нерсе. Биз ойлойбуз баланын сезимдери жок, бул кукла сыяктуу көрөбүз да. Сезимдери жок, ойлору жок, анын эч кандай ичинде жүргөн тарыныч же болбосо негизи мүнөзү дагы толук жандуу, жана элек же болбосо негизи эле бул нерсенин бардыгы азырынча керек эмес деп кабыл алабыз. Андан тышкары чек ара үчүнчү бул жан дүйнөсүнүн чек арасын бузуу. Башкача айтканда мамиледе биз балага эмне кылабыз? Шарт коебуз. Сени мен жакшы көрүшүм үчүн сен деген мисалы үчүн мага жакшы баа алып келишиң керек мектептен. Ошондо мен сени жакшы көрөм же кучактайм, же сен мага ыңгайлуу болсоң кыйкырбай, өкүрбөй, ойнобой, чуркабай, жүгүрбөй, негизи эле жөн эле унчукпай эле отурсаң, анда мен сени жакшы көрөм, сен сонун баласың деп айтам деген сыяктуу мамиле кылабыз. Аны болгон бойдон кабыл албайбыз. Стандарттарды илебиз да, агачы сен элдин балдарындай болушуң керек деген сыяктуу стандарттарды, бирок ал өзгөчө болгонун байкабайбыз. Дагы деле ошол жан дүйнөсүнүн чек арасында анын эмоционалдык жактан дагы кемсинтип ага тепселейбиз. Мен сени менен сүйлөшпөйм, мага караба, ары карай отур, бурчка туруп, биякты негизи эле мен жакты караба дейбиз. Бир нерсе кылып койсо, бирок кандай гана көйгөй болбосун, балдардын көйгөйү эми чоң адамдын көйгөйүндөй эмес. Ал нерселердин бардыгын биз сүйлөшүү жолу менен, ага түшүндүрүү жолу менен баягы өтсөк болот да. Мен бунун бардыгын айтып атканым, силер өзүңөрдү эстегиле, балдарыңарды эмес, азыр эң негизгиси силер өзүңөрдө илгери болгон бала чакта силерге ошондой мамиле кылды беле, ошону эстегиле да. Ошол нерселерге кандай силердин баягы денеңер реакция берип аткандыгын түшүнгүлө. Андан тышкары жан дүйнөсүнүн чек арасын кантип биз дагы кыздын чек арасын ата-энелер басып өтөт. Бул аны конечно урушат, андан тышкары кордошот, ыңгайлуу болушун каалап, анын ыңгайсыздыгын кабыл албайт да. Андан тышкары төртүнчү бул физикалык чек ара. Баланын физикалык чек арасын ата-эне негизи эле көрбөйт дагы да. Физикалык чек арага эмне кирет? Биз кызды эмне кылабыз? Урабыз, мисалы үчүн баланы бир жака камап коебуз, комнатага чыгарбай, кыкынтат. Кээ биркилер кыкынтууга эми мынтип эркек чоң адамдарды кыкынтат деп айта албайм. Көбүнчөсү баягы кекиртектен алат, же болбосо жакасынан кармалап мынтип көтөрүшөт. Андан тышкары эмне кылат? Чачынан жулкулдатат, эмне кылып салдың деген сыяктуу. Кулагынан чойгондор канча, колунан жулкулдаткандар канча. Элестеткиле, кичинекей баланын сөөктөрү али деле баягы калыптанган эмес, ал жумшак болот, булчуңдары деле назик болот да, бирок чоң адам өзүнүн күчүнө салып ошол баланы жулкулдатканы элестеткиле, ага кандай деген физикалык жактан реакциясын берет. Эмоционалдык жакты даже тийбей деле койсок, физикалык жактан бул өтө коркунучтуу нерсе. Же болбосо өзүнүн күчүнө мындай карабай эле түртүп салгандай баланы. Физикалык жактан чек араны дагы кантип бузулат кыздын же эркектин деле? Бул биз анын мүлкүн же болбосо оюнчуктарын, кийимдерин, анын башка нерселерин биз бузганда, ыргытканда, аны аябай аеосуз кармаганда, бала деген өзүнүн мүлкүн кантип аяп кармайт, мисалы үчүн, же болбосо жакшы көрүп, мисалы үчүн чачын тарап кукланын, биз болсо анын мүлкүн ыргытып жүрөбүз, же болбосо бир жака мындай эле бут менен шилтеп тээп таштайбыз, бирөөгө берип да коебуз да. Үйгө башка балдар келсе, мисалы үчүн оюнчугун алып туруп ыйлап талашса, баладан жууп туруп, сага дагы алып берем, эмне болуп атасың деп берип коебуз. Силердин машинаңарда анда эмне өзүңөрдүн кошунаңарга же тууганыңарга сураса берип таштабайсыңар. Ошондой эле балага деле катуу тиет да.
көпчүлүк учурда кээ бирки ата энелер баягы мас болуп келип же болбосо жинденгенде эмнени чапканга таппай калганда баланын оюнчуктарын деле дубалга чаап таштаган учурлар көп. Аны акырындык менен кармаган жөнүндө айтпай эле коелу. Андан тышкары биз физикалык чек араны дагы качан тепселеп өтөбүз. Баланы коркунучтуу абалда таштап кеткенде, башкача айтканда, мен сени ушул жака таштап кетем, желмугуз келип жеп кетет сени. Сен ушул жерде калтырып кетем, анан эмне кыласың деп коркутабыз. Бала үчүн белгисиз, бейтааныш жерде калуу бул чоң баягы өлүмгө барабар коркуу сезимди жаратат да баланын ичиндечи. Же болбосо туугандардыкына алып келип, сен ушакта калып кала бер деп баягы жөн эле аны ошол жака баягы калгысы келбесе да, ыйласа да, кыйкырса да, өкүрсө дагы ага түшүндүрүп, баягы балам азыр ушундай болуп атат, мен барып келейин бир жака жумуштар менен, мен сага ишенем, сен мени сөзсүз түрдө күтөсүң, мен сага ишенем, сен мени түшүнөсүң деп ага түшүндүрүүнүн ордуна анын ыйын, анын тырыңдаганын, анын мүнөзүн, анын сезимдерин уккубуз келбей, биз баягы өзүбүз деле ойлойбуз да, өзүбүзгө эле ыңгайлуу болсо болду. Анан кийин эмне десе, мен баланы ойлодум дейбиз. Мен бала жөнүндө ойлодум деп баягы төштү кагабыз. Жок, көбүнчө ата эне болгону өздөрүн ойлойт. Силер өзүңөрдүн бала чагыңарды эстегиле. Силерде ушундай нерселер болгон беле депчи. Анан физикалык чек арада дагы биз балага туура эмес кол тийгизгенде, башкача айтканда, бул уруулар да келбейт. Бул багы бала суранам, пожалуйста, тийбечи дейт го. Биз болсо ага жармашып, кучактап жакшы көргөнүбүз, кытыглаганыбыз, аны чымчыганыбыз, аны уруш баягы буюм сыяктуу баягы ары бери жулкулдатып жакшы көргөнүбүз деле балага жакпайт да. Мисалы үчүн, бардыгына эмес, эми кээ бирки көпчүлүк балдарга бул нерсе жакпайт да. Же болбосо өппөчү десе, баса калып балчылдатып өп таштайбыз. Мен шилекей кылбачы деп бетин сүрсө дагы, баягы жиркенип атканына карабай, аны биз эмне кылабыз? Эчтеке болбойсуң, мен сени жакшы көрүп атам деп коебуз. Эмне болуп атасың депчи. Көрдүңөрбү, бунун бардыгы силердин балаңардын же сиздин кичинекейиңерде физикалык чек араңарды тепселегендигин көрсөтөт да. Ооба, түшүнүп атам, көпчүлүгүңөр кандай десем, бул мен айтып кеткендей, бул эфир оңой болбойт деп айткам. Сезимдерди аябай козгойт, көбүңөр ыйлагыңар келип аткандар, жазып аткандар болуп атат. Ооба. Анан эмкиси, бешинчиси бул сексуалдуу чек аралар. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Көпчүлүгү билбейт, бирок ушул эле Бакыт клубунун директ, башкача айтканда, өзүбүздүн аккаунтка келген каттардын санын силер көргөн жоксуңар да. Канча деген кыздар баягы мени кичинекей кезимде бул мындай зордуктап кетишти деген нерсени айтканда, просто бул нерсени мындай жөн айта албайсың да. Бул эң оор, эң кыйын абал да. Көпчүлүк айымдарда бул жүрөгүндө сыр бойдон кала берет. Бул ошол нерсе болгондо баягы шантажга да алынат кыздар. Андан тышкары мажбурлоого алынат, коркутууга алынат. Бул өтө оор нерсе да. Бул жөн эле баягы унутуп калам же болбосо бардыгы сонун болот деп биз ойлогондой өтүп кетпейт да. Бул психиканын бузулушуна алып келет. Бул самооценка. Силер күбөгө тийип, сонун эки этаж үйдө бриллианттарга чөмүлүп жашасаңар дагы жүрөгүңөрдө бул тынчтыкты алып келбейт да. Ошон үчүн биздин сабактардын бардыгы бул өзүнчө психотерапия сыяктуу өтүлөт да. Ошон үчүн мааниси өтө терең, өтө күчтүү. Эң оор, Рано Акматова айткандай, адам баягы өзү менен өзү алышып, өзү менен өзү баягы
иш кылганда бул өтө кыйын нерсе экен деген ушул нерсе да. Ошон үчүн кыздар сөзсүз түрдө азыртадан ушул эфирдин бүткөнүнө чейин катталып калсаңыздар болгону 2000 сомго катталасыңар. Укмуш чоң терапия 20 күндүн ичинде толтура сонун нерселерди аласыңар. Бакыт клубда окуган 12 ай окуган кыздар бул нерсенин бардыгын өздөрүнүн аккаунттарынан, Бакыт клубунан көргөн, уккан. Ар бир биздин 12 ай Бакыт клубу ар бир айдан 1-2 сабактан алынып, маанилүү сабактарынан алынып, баягы адам кыздарга керек сабактарынан алынып 20 күнгө салдык. Анткени эл адам айым 12 ай күтө албайт да. Ошон үчүн ушундай чечимге келип биз 20 күндүк сабактарды баштай турган болдук. Өтө ыңгайлуу. Күнүгө 1 сааттан эфир, 1 сааттан силерге чоң баягындай жаңылыктарды бергенге аракет кылуудабыз. Ошон үчүн эфир бүткөнгө чейин силер катталып калсаңыздар, ошол 20 күндүк сабактарга катталып калсаңыздар 2000ге силерге бала тарбия курсу да бекер берилет. Рано Акматовадан, сонун бала тарбия психологунан. Көрдүңөрбү, баланын баягы тарбиясы кандай чоң адамдын жашоосуна кандай таасир этет. Эми акыркы баягы чек-аралардын 6-чы чек-арасы бул биздин экономикалык чек-арабыз. Ооба, тени биздин экономикалык чек-арабызды дагы басып өтөт. Бул керектүү нерселерди алып бербей коет кээде. Ооба, кээде түшүнүктүү акча жок же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыктар бар, кээде бизге просто лейн да, баары бир жактан ал нерсени, балага керек нерсени алып келиш бизге жон гана лейн болот да. Көбүнчөсү акча жок болгондо балага жөн эле түшүндүрүп койсо ал деле болот да. Бирок башым оорутпачы, ошо сен эле калды, сенин эле ошол каалоолоруң эле калды деген сыяктуу биз аны кагып силкип коебуз. Акча жактан чектегенде дагы баланы бул да туура эмес да. Ошонун бардыгы бала тарбиядан өтүлөт да. Мисалы үчүн манипуляция кылганыбыз, жакшы окусаң анан берем деген сыяктуу. Же болбосо коноктор келип балага акча берсе, анын акчасын алып коет. Ал бала болсо мага белек берди деп аны кабыл алат. Меники деп кабыл алат. Апасы келип, алып кел, жана 200 сом бербеди эле, кана кайсы чөнтөккө тыктың, алып кел бери, сен эмне аласың бул акчаны деп колунан жулуп алат. Ушул оюн, башкача айтканда экономикалык чыгарага дагы эмне кирет? Бул оюн айтуусун тыюу, тандоосун жокко чыгарганда. Башкача айтканда, баягы магазинге кирип, апама мен могул көйнөктү кием десе, эмне ошол эле калды сага, ошол көйнөктү кийип, эмне тоң өлөйүн деп атасыңбы, башыңды көп оорутпа, мен алып бергенди киесиң, мен айтканды, мен көрсөткөндү киесиң дейт. Көрдүңөрбү, бизди деле ошентип чоңойткон. Бул ошол баланын мен тандасам болбойт, бул коркунучтуу, бул тандасам деле баары бир деле эч кимге жакпайт деп баягы чоң эле улгайып калган айым чоңойгондо өзүнө кийим да тандай албайт да. Бул мага жарашабы же жарашпайбы деп бир көйнөктү кечке кийип көрүп, алсамбы албасамбы деп 2 саат ойлонгону, баягы бир келишимге келгенди келе албайт. Көрдүңөрбү? Андан тышкары баягы биз баланы баягы алсыз калтырып кеткенибизде, жыгылып калса, мисалы үчүн, өзүң куладың тур, же болбосо урунуп калса бир жерге, ой өлбөйсүң да, свадьба доживет дейт. Же мисалы үчүн буттарын тытып алса, ыйлап жалгыз отуруп калса, мисалы үчүн, ыйлап жалгыз отуруп калган балага, мисалы үчүн көпчүлүк учурда биздин баягы эми ата-энелер типа андан көрө бирдеме иш кылбайсың, эмне ишиң жокпу деп айтат. Эмне сабак окуй отурасың деп. Жок, анын деле сезимдери бар да. Же мисалы үчүн сабакты түшүнбөй атам деп баягы келип айтса, бала сабакты түшүнбөй атам деп айтса, апасы мисалы үчүн эми убакыты болбой же кандайдыр бир нерселер дагы алаксытып же инстаграмды чукуп отурганда сабакты түшүнбөй атам деп келсе, койчу, барчы, бар эртең эжеңен сурап ал, окуп атасың го мектепте деп коет. Бул жерден бала алсыз баягы
ошол көйгөйдөн кантип чыгам деп баягы сезимдер менен кала берет да. Буну эми кантип чечем, эмне кылам эми деп баягы ичинде тынчсыздануу башталат да. Ошол эле эртең эжеңен сурап аласың да деген нерсени акырын жай мен дагы билбейт экен балам, эчтеке болбойт, эртең эжеңден сурасаң ал деле айтат, эчтеке болбойт, ага көп тынчсызданба, көп переживать этпе деп койсоңор деле болот да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн бирок тилекке каршы көпчүлүк айымдарыбызды ушундай эле тарбиялаган, ушундай эле өскөнбүз биз деген да сөздөр бар, ушундай эле болуп чоңоюп калгам мен, ушундай эле болуп мен деле ушундай сонун жерге келип, ушундай эле мен сонун үй алдым, балалуу болдум, сонун болуп жүрөм дейт да. Силер ал үй алганыңар, балалуу болгонуңар же болбосо кандайдыр бир жетишкендиктерге жеткениңер маанилүү эмес да. Силер аркы дүйнөгө кеткенде өзүңөр менен эмнени алып кетесиңер? Өзүңөрдүн кылган жакшылык баягы соопторуңарды, андан тышкары сезим ойлоруңарды алып кетесиңер. А силердин ичиңерде баягы тынчсыздануу, коркуу сезимдер, нааразычылык, канча толтура мындай терс сезимдер болсо, бул мындай бактылуу жашоо деп мен эсептебейм да. Ошон үчүн бул эфирди аягына чейин укканга аракет кылыңыздар. Дагы айтып кетем, эфирдин аягына чейин төлөмдөрдү жасаган кыздарга биз сөзсүз түрдө бала тарбия курсун белекке сунуштайбыз. Андан тышкары негизи эле жазылып калганга аракет кылгыла. Анткени биздин курс бул психотерапия өткөн психолог же психотерапевтке барып психотерапиядан өткөндөй эле болосуз да. Анткени силердин ички дүйнөңүз, негизи адаттарыңыз, мүнөзүңүз, жүрүм турумуңуз, сезимдериңиз, кыялыңыз, пикириңиз, ойлоруңуз, каалоолоруңуз бардыгы башкача болот. Бардыгы сонун нукка түшөт. Силер дагы балдарыңарга туура тарбия берүүнү, туура мамиле кылууну, адамдар менен туура баарлашууну, аларды түшүнүүнү, өзүңөрдү көрсөтүүнү, Аллага жакын болууну дагы үйрөнөсүңөр кыздар. Ошон үчүн катталып калыңыздар. Телефон мыногу тиркемеде турат, менеджердин телефону. Ошон үчүн мындай учурлар бала чакта кездеше турган болсо, улгайган эле аял ал бактылуу же болбосо тынч өмүр сүрөт деп биз өтө чоң жаңылыштык кылабыз да. Самооценканы көйнөк алып алып туруп, баягы көтөрүп алабыз деген бул өтө чоң жаңылыштык. Көрдүңөрбү? Бирок эң эле оор нерсе биз баягы баланы өзүбүзгө кандай тарбия берсе, биз дагы ошол адатты, ошол тарбияны балдарыбызга берип атканыбыз. Анан кийин Кыргызстан качан өнүгөт дейбиз, Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Биз өзүбүздү өнүктүрмөйүнчө, биз өзүбүздү оңдомоюнчу, биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү жашнакай, сулуу кылмайынча Кыргызстан өнүкпөйт. Анткени Кыргызстан бул силердин балдарыңар, бул келечек, Эфирди аягына чейин көрүңүздөр кыздар. Эмнеге акча жетишсиз? Мени эч ким неге түшүнбөйт? Күйөөм эмнеге мени жакшы көрбөйт? Эмнеге мен спорт менен машыга албайм? Эмнеге бизнес баштай албайм? Бир нерсенин негизи эле аягына чыга албайм? Бул эненин баягы кызга жолду көрсөтүүсүнүн негизинде болот да. Башкача айтканда, кыз толугу менен эненин кыймыл аракетин, сезимдерин жана башка жашоосунун бардыгын көзөмөлдөө, өзүнө баягы сканер сыяктуу көчүрүп алат. Кыз апасынын өзүнө болгон эң биринчи мамилесин жашоосуна көчүрөт да. Өзүнө болгон эне өз жашоосун кандай өткөрсө, кыздын келечеги ошого жараша дагы болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мага бир жолу бир кыз жолугушууга келгенде, күйөөм менен ушундай мамилебиз бузулуп, аябай жаман мамиледе болуп атабыз деп, мен дагы ойлонбой, ага дагы баягы эмнеге апаң менен мамилең начар деп айтсам, ал кыз дагы толук менден жабылып калды да.
мен биринчи ага айтышым керек болчу да, сен апаң менен дагы мамилең начар окшойт деген сыяктуу нерсени алыстан келип айтышым керек эле. Бирок мен алып туруп бетке эле айтып таштаганым ага мындай таң калыштуу болгондуктан ал баягы таң калганынан сүйлөбөй койгон да. Каяктан билип койду көзү ачыкпы депчи. Астагфирулла, көзү ачыктык эмес булчу. Бул жон гана далилденген, көптөн бери элдин баардыгы эле билген нерсе. Ошон үчүн кыз энесинен анын эркек менен болгон мамилесин толугу менен көчүрөт да. Анын баардыгын байкаштырат. Атасы болобу же башка эркек болобу, негизи башка адамбы, энеси баягы ал эркек менен кантип урушат, урушканда кандай акыбалда калат, ыйлайбы, эркек ойногондо энеси кантип тынчсызданат, кантип ага чалат, аны эркек урабы же болбосо түртөбү, сөгөбү, же болбосо мисалы үчүн кемсинтеби, көйнөк алып бербейби, же болбосо укпайбы. Башкача айтканда, кыз, кичинекей кыз ал энесинин эркек менен болгон мамасынын мамилесин толугу менен карайт да. Кандай эмне кылат, кантип кабыл алат, кантип жооп берет, көбүнчөсү кандай сезимдер менен жашайт апам деп. Анан кийин бул нерсенин баардыгы, терс нерсенин баардыгы аял болуп жаралган, бул коркунучтуу деген ишеним баягы айымдын мээсине орноп калат. Аял болуп төрөлгөн бул негизи жаман нерсе экен деп көпчүлүгү баягы мен эркек эле болуп төрөлүп калбай деп айткандар көп. Өзүңөрдү байкагыла, өзүңөрдү мен айткан сөздөрдөн өзүңөрдү истегиле бар болсоңор. Андан көрө аял болбой эркек эле болуп төрөлүп калбайт белем деген өкүмдөр канча. Баягы бул ошол энесинин кайгырып же болбосо бактысыздыгын көргөндө, ал энесин кыз өтө жакшы көргөндүктөн, ага боору ооруп, жүрөгү ооругандыктан кыз болуу өтө опасно, больно деп кабыл алат. Бирок кыз болуп төрөлүү бул өтө сонун нерсе да. Болгону биз бул нерсени көпчүлүгүбүз билбейбиз. Андан тышкары кыз кичинекей апасынын өзүнүн ата-энеси менен кандай мамиледе экенин толугу менен байкаштырат да. Ортолорунда сый кандай, урматы барбы, бактылуу кызбы, ата-энесинин эрке кызыбы, же таарынган кызбы, ата-энесине нааразы кызбы, же ата-энеси жинденген алыган аялбы деп баягы толугу менен өзүнүн апасы, өзүнүн ата-энесине кандай көз карашта, кандай мамиле кылгандыгын дагы толугу менен байкаштырат да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн ата-энени урматтап сыйлоо өтө зарыл нерсе да. Аларды сүйүп, жакшы көрүү. Бирок бизде ичибизде өлүп калган толтура таарыныч отурса, аларды жек көрүп отурса, мисалы үчүн, бул нерсеге кантип келесиңер? Ошон үчүн психотерапия негизги өтө маанилүү нерселер болуп саналат. Ошон үчүн окугула, билим алгыла. Көпчүлүгү эмес, кээ бирки кыздар баягы бакыт клубда эмнени бермегиле деген сыяктуу нерселерди айтат. Жок кыздар, бакыт клубда эң уникалдуу, эң баягы айымдардын чынында ички дүйнөсүн оңдоочу атайын ыкмалар, атайын медитация, атайын силерге сабактар, атайын сонун нерселер бар да. Ошон үчүн окуңуздар. Андан тышкары кичинекей кыз апасынын өзүн өнүктүрүүсүнө көңүл буруусун байкаштырат да. Башкача айтканда, өзүн кантип өнүктүрөт экен апам деп карап, баягы байкайт. Канчалык энеси өзүнө ыраазы, өзүнүн жашоосуна канчалык мындай довольна, же энеси кечке чарчап, жумуштан бошобой, ыйлап, баягы үй тиричилик, ушунун баары тажатты, кыйналып кеттим деген нерселерди көп айтабы. Ошонун баардыгын карап байкаштырат. Кыз кичинекей эне өзүнө кандай кам көрөт экенин дагы дайыма карап отурат.
өзүнө көңүл бурабы, убакытты өзүнө бөлөбү, өзүн ыраазы кылабы, өзүнө көйнөк алабы, өзүнө пирожный же мороженый алып жейби, ден соолугуна көңүл бурабы, спорт менен машыгабы же жөн эле эчтеке кылбай эле жата береби, телефонду кармап алып. Ошол нерсе кыз бунун бардыгын байкаштырат. Өзүңөр да эстеп көргүлө, силер да кызсыңар, кыздар, силер деле апаңардын кантип жүрүм турумун, кантип сүйлөгөнүн силер деле байкаштыргансыңар. Болгону мүмкүн унутуп калгансыз. Андан тышкары кичинекей кыз апанын адаттарына дагы көп көңүл бурат. Ал ичеби же намаз окуйбу, же спорт менен машыгабы, же болбосо мисалы үчүн зикир көп тартабы отуруп, же көп басабы ар жака, же подружкалар менен ар жерде жүрө береби, магазин кыдырабы, же сөгүнөбү, же корс сүйлөйбү, же эркек сымал болгонго аракет кылабы, же башкаларга жагынганга аракет кылабы, ыңгайлуу болгонго аракет кылабы, ушунун бардык адаттарына көңүл бурат. Андан тышкары эненин жашоосуна дагы көп мындай көңүл бурат да. Кантип мисалы үчүн ал көп окуйбу апам, же сериал менен өткөзөбү жашоосун, тигеби же курбулар менен көп ушак айтышабы. Бул нерселерди апасы кылса, бул нерселер мага дагы туура, мен дагы ушуларды кылсам боло берет деген ой менен жашап келет. Анткени биз төрөлгөндө таза болуп төрөлөбүз. Биз көргөн, уккан нерселерди кайталайбыз. Бизде ал нерселер жок болсо, биз аны кайталабайбыз. Түшүнөсүңөр, башкача айтканда, мисалы үчүн кичинекей баланы карасаң эле сөгүнүп калат, жөн туруп эле сөгүнүп калат. Анан эмнеге сөгүнүп атат, кимди туруп атат болду экен деп биз баягы билбей калабыз. Кичинекей бала эмнеге сөгүнөт? Ал өзүнө авторитет көргөн, өзү жакшы көргөн адамды туураганга аракет кылат. Мүмкүн ал атасы сөгүнөттүр, же болбосо үйдөн дагы бирөө сөгүнөттүр, ошону туураганга, окшош болгонго аракет кылат. Анткени ал адамды жакшы көрөт. Көрдүңөрбү? Андан тышкары кечиресиз. Кыз апасынын маанайына дагы маанайына көп көңүл бурат да. Жашоосунда көп жинденеби, ыйлайбы, үшкүрүнөбү, мээримдүүбү, же болбосо жабыркаган, бир ыйламсыраган, дайыма наалыган адамбы депчи. Же баарына ыңгайлуубу депчи, же куткаргыч элдин баарына жардам берген, же күйөөсүн дайыма аңдып отурган адамбы, дайыма нааразы болгонбу, же болбосо үй бүлөгө жоопкерчиликтүү акча тапкан, эртеден кечке чейин иштеген, же болбосо баягы күлүп, жайнап, мээримин төккөн, адамдарды сүйгөн, адамдар менен жакшы мамиледе болгон, эч кимди жамандабаган, жашынакай намаз окуп, Аллама сыйынган адамбы. Башкача айтканда, толук маанайды биз апабыздан карап, аны өзүбүздүн жашообузга алып келебиз. Анан кийин эле самооценканы кантип көтөрөм деп суроо бергенде берген болбойт да. Бул туура эмес суроо да. Самооценка көтөрүлбөйт. Бул мүмкүн эмес көтөргөнгөчү. Анткени бала кездеги окуяларды, бала кездеги өтүп кеткен полный багы жараны, жүрөктү өйкөгөн нерселерди терс сезимден оң сезимге алып келмейинче биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү өзгөртмөйүнчө силердин самооценкаңар в жизни көтөрүлбөйт да. Бул невозможный нерсе. Кыз негизи энесин көрүп кантип кандай аял болуу керек экенин түшүнөт. Анткени кыз, эне бул аялга, кызга башкача айтканда баягы жолду көрсөтүп турат да. Энелер кыздарына жолду көрсөтүп турат. Кыздар дагы апасын өтө жакшы көрөт, апасына окшош болгусу келет. Анан эле биз таң калабыз да, баягы мен таң калгам да негизи. Бир кыз келип, мен
апам деген мен жалгыз баккан, жакшы жалгыз өстүргөн, мен күйөөгө тийип, аны менен жакшы мындай бактылуу болуп, бирок ажырашып кеттик дейт. Экинчи күйөөгө тийип, аны менен ажырашып кеттик дейт. Үчүнчү күйөөгө тийип, эми дагы ажырашып кетейин деген бир ушундай акыбалга келдим. Неге деп түшүнбөй атам дейт. Анан кийин апаң кандай десем, иш кылса сүйлөшүп атканда аягында бир чечимге келди да. Бул кызыбыз өзү айткандай, мен апамды баягы предавать этип кетем. Мен апам бактысыз жашоо өткөзсө, мен бактылуу болуп кетсем, өзүмдү күнөөлүү сезет экем деп, анан кийин ошону түшүнгөндөн кийин үчүнчү курган үй бүлөсүн сактап калды да. Көрдүңүзбү? Биз канчалык деген баягы ата энени жакшы көрөбүз, бирок ар бир адам, ар бир инсандын өзүнүн жашоосу бар. Силер баягы болгону билим алып, болгону ал билимдерди амал кылып, өзүңөрдү оңдогонго аракет кылып кылсаңар бардыгы эле сонун болот, Так, саат канча болуп кетти? Азыр эфир бүтүп калбайбы? 7-ден өттү. Эми мен силерге бир сүрөт көрсөтөм да. Силер өзүңөрдү эстеп көргүлө. Силер кичинекей кезиңерде кандай кыз элеңер? Ошону байкап көргүлө. Только мен экрандын аркы бетин кантип көрсөтөм? Не знаю, ладно, берки бетинен көрсөтө берейин. Мына көрдүңөрбү? Кичинекей кыздын сүрөттөрү. Ушул жерден өзүңүздү кайсы кызга мындай элестетесиз, сиз кандай кыз болчуңуз эле? Унчукпаган, эчтекеге баягы макул деген, ыңгайлуу кыз белеңиз, же болбосо баарына таң калып, сонун көз караштап элеңиз, же көп суроо берип, силердин сурооңорго жооп берчү беле, же болбосо силерди баягы кыжырлантып, уккусу келбей, границаңарды тепселеп, баягы силерге туура мамиле кылчу эмес беле, көп ыйлачыңыз беле, апаңызды көрүп, же болбосо көп апаңызды көрүп суроо берчиңиз беле. Башкача айтканда, бул сүрөттөн азыр экранды скриншот кылып алып туруп, изилдеп дагы карап көрүңүз да. Мисалы үчүн бул кыздын кайсынысына силер баягы силерге окшош экен да. Ошону карап көргүлө да. Көп кыжырланчыңыз беле, мисалга да. Ошону байкаштырыңыздар да. Апаңар силерден көп талап кылчу беле, мисалы үчүн, же болбосо көп сын берчү беле, сындачу беле, же болбосо өтө эле көп силерге баягы эми аябоо менен карачу беле, эч жака чыгарбай, баягы коркуп силерди жогото алам деп аябай слишком эле жакшы көрүп кетчү беле, же болбосо жумуш менен эле көп алек болуп силерге көңүл бурчу эмес беле, мисалы үчүн, же силерди түшүнүп, сүйлөшүп, жакын баягы адам беле силерге, же мисалы үчүн кээ-биркилерде жестокая дагы мама болот экен да. Андай да көрүнүштөр бар. Же ошондой жестокая эне беле, Ошону карап көрүңүздөр. Скриншот кылып дагы карап көрүңүздөр. Кылдыңар деп ишенем. Эми көпчүлүгүңөрдө эфирди башынан көргөн кыздарда ар кандай сезимдер, ар кандай ичте ый же болбосо кандайдыр бир тынчсыздануу, ич ооруп, баягы өкүнүчтөр же болбосо өзүнүн күнөөлүү сезимдер чыгып калгандыр. Бул жерден кыздар, мен суранычым, силер өзүңөргө өзүңөр рахмат деп айткыла да. Рахмат, мен ичимдеги ошол кичинекей кызды ойготуп, ошол ойгонгонго рахмат деп айтам. Деп өзүңөргө баягы кичинекей кызды кантип эркелетип атынан айтат. Мисалы үчүн, мен Венерам, мен өзүм атым Венера болсо, мен Венерам, мен сага аябай ыраазымын, рахмат сага. Сен бүгүн ойгонуп,
ошонун бардыгын эстеп жүрөгүң ооруп тынчсызданып баягы аябай кейигениңе бүгүн бирок ошол мен азыркы жашоомдогу көйгөйлөрдүн бардыгы сен качандыр бир кезде кейип качандыр бир кезде өзүңдү ыңгайсыз жаман акыбалда сезгендин айынан болуп атканды мага түшүндүргөнүңө мага рахмат сага деп баягы рахматыңарды жөн эле айтып өзүңөрдү жөн эле кучактап койгула бардыгы сонун болот ошон үчүн кыздар биринчиден силер чечим чыгарышыңар керек мен жашоомду өзгөртөм деп эң негизги бул чечим мен бүгүнтөн баштап жашоомду өзгөртөм мен апама атама же болбосо башка адамдарга дагы эч кандай нааразычылыгым чыгарбайм дагы анткени бунун бардыгы биздин исламга да так келбейт менин жашоомо дагы чоң кыйынчылыктарды алып келет мен балдарыма да туура тарбия берем ал үчүн билим алам деп чечим чыгарышыңар керек өзүңөрдүн границаларыңарды чек араңарды аныктап анан кийин коргошуңар керек да анткени контрабанда да көп өтүп кетет да чек араны коргоо деген оңой деп көрөт көбүчө бирок чындыгында бул дагы жакшы эле иш да буну дагы өтө мындай ойлонуп баягындай жазаш керек да биздин окуучулар билет андан тышкары биз баягы негативге көнүп калган көнүмүш адат ойлордон арылганды үйрөнүшүбүз керек кстати негатив ойлорду мен айтпай кетиптирмин то есть бул чек арасы кичинекей кезинде бузулган кыздар конкреттүү ой менен жашаганды үйрөнүп алганда биринчиси бул туура эмес фильтр жасаганды билет да айымчы биринчи бул туура эмес фильтр деген эмне көбүнчө айымдар баягы чек арасы кичинекей кезинде бузулган ушундай самооценкасы түшүп кеткен айымдар эмне кылат фильтрди туура эмес орноштуруп алат кандайча башкача айтканда конок мен айтып кеткем конок тоскондо бардык тамак ашыңар сонун болгондо бир эле тамак ашыңар бир эле салатыңар бир аз башкача туура эмес болуп калганда бардык сонун нерсеге көз чаптырбай силер ошол бир туура эмес салатыңарга кейип коноктор кеткенден кийин ошол салатым болбой калды деп отурганыңар ошол туура эмес фильтр кылганыңар да же болбосо комментарийге толтура жүрөкчөлөрдү толтура сонун отзыв сонун нерселерди канча каалоо ыраазычылыктарды жазып анан кийин бир адам мага туура эмес жаман комментарий жазып койсо мен ошого мисалы үчүн көңүл буруп ыйлап ушул эмнеге мынтип жазып койду деп туура эмес фильтр кылып алсаң ошол биздин баягы самооценканын түшүп калгандыгын көрсөтөт да бул көрсөткүч бул биздин адат да ойлонуу адаттардын бир канча адаттары бар да экинчиси бул конечно же биз өзүбүздүн аң сезимди кандайдыр бир мындай чектеп койгондо да кара же ак таза же кир деп бардыгын баягы перфекционизм деп коет ошого көнүп калган адатта башкача айтканда жаман кылсам андан көрө кылбай эле койушум керек үйдү жаман жыйнасам андан көрө жыйнабай эле койушум керек деген сыяктуу бул адамдардагы ошол самооценканын түшүп кеткендигинин белгиси да анан бул ошол экинчи адаты экинчи типке кирген адаттар айымдар алар дагы өзүнө ката кетиргенди дагы баягы уруксат бербейт да мен ката кетирсем болбойт жок бул өтө оор өтө коркунучтуу нерсе мен ката кетирбешим керек мен катачылык кылбашым керек деп ойлойт да адам баласы өмүр бою ката кетирет катанын артынан биз баягы туура жолго түшүп туура нерсени билебиз да ката кетирүү бул нормалдуу нерсе да ката кетирбей жашоо да жок да анткени биз басып атканда деле канча жолу басканды үйрөнүп атканда деле канча жолу жыгылып турдук элек анан кийин азыр эле биз ката кетирип берем деп эчтеке кылбай койгонубуз кандай анан кийин бизде баягы бардыгын общий сверхобобщение деп коет башкача айтканда ошондо ой жүгүрткөндө да бул эмне бул бардыгына общий вывод жасап коебуз да мисалы үчүн
мисалы үчүн уйгурлардын кафесине барып лагман жесек, бизге жакса, уйгурлардын бардыгы сонун лагман жасайт экен деп бардыгын общий бир мындай тизмеге бириктирип коебуз. Анан кийин мисалы үчүн дагы бирөөнүн кытайлардын тамагы жакпай калып, баягы эми жакпай калса кытайлардын тамагынын бардыгы начар дейбиз, же болбосо ошондой бөлбөйбүз да адамдардычы, же болбосо нерселерди. Бул эле адам ушундай кылат экен да, же бул эле кафе ушундай тамакты начар жасап коюптур да деген нерсе жок да биздечи. Бардыгын обобщать этип таштайбыз да, общий бир казанга тыгып коебуз. Бардыгыңар ошондойсуңар. Көпчүлүгү ошо айымдар бул нерсени жакшы көрөт. Эркектердин бардыгы ойнойт, эркектердин баары келесо деген сыяктуу ойлор менен жашайт да. Андан тышкары айымдар баягы бирөөнүн оюндагы ой жүгүртүүсүн дагы окуп коюу адаты бар да. Башкача айтканда, эмне каякта жүрүп келдиң, бир жакта жүрдүң да бир кыз менен деп кылбаган ишти анын мойнуна илип туруп, анан кийин баягы сен ушундай кылдың да деп анын оюн окуп, сен байлап коебуз да ошол кишигечи. Жөн эле отурган адамга эмне ойлонуп отурасың? Кече жанантип туура эмес кылып койгон ишиңди ойлонуп атасың да деп биз дагы баягы барып тийишкенбиз, башкача айтканда анын оюн окуп койгондойбуз. Бирок өзүнөн сурабайбыз да, чын эле ошондойбу деген сыяктуу кылып. Жок, Андан тышкары катастрофизация, то есть бул эмне? Катастрофизация это айымдар кээ күнүгө жашоосунда бир жаман нерсе башталып кетет деп коркуп жүрөт да. Бирөө аварияга түшүп кетсечи, же сел каптап кетсечи деп постоянно бир жамандыкты күтүп отургандай болот да. Өлүп калсачы, бутун сындырып алсачы, бир жерден учуп түшсөчү деген сыяктуу. Башкача айтканда, күнүгө ошондой мээсине ойлорду киргизе берет да. Же болбосо мен анан кантип жашайм, ойноп кетсечи, экинчи катын алып алсачы деген сыяктуу. Бул катастрофизация ошол самооценкага байланган нерсе да. Андан тышкары преувеличение деп коет орустар. Жөнөкөй нерсеге биз өзүбүз ойлорубузду байлап жөнөкөй нерсени эле укмуш кылып таштайбыз, то есть кичинекей эле проблеманы пил кылып коебуз. Жөн эле магазинден туура эмес, мисалы үчүн эми көйнөк сатып алсаңар, ал көйнөк мисалы үчүн там замогу иштебей калса болду, ал катастрофа да, өзүнчө бир чоң көйгөй сыяктуу көрүнөт да. Аны ательеге алып барсаңар деле оңдоп коет да. Жок, мен эмнеге мага ушундай көйнөк сатты бул, атайын кылды, атайын кыргыз да, ошон үчүн мага берди да ошону. Анан кийин дагы толтура ошол нерседен бир чоң көйгөй кылып, анан кийин элдин баарына жайып, айтып, негативди таратып, жашообузду укмуш кылып алабыз. Андан тышкары персонализация деп коет. Персонализация деген эмне? Бирөөгө мисалы үчүн күйөөңөр телевизор көрүп атып, бир актрисаны көрүп, кинону көрүп атып, мисалы үчүн, эмнеге бул ушундай кылып салды, мындай кылган болбойт эле да деп өзүнүн оюн айтканда, баягы айым дагы өзүн алып алат да, эмне? Сен да мени ошентип ойлоп атасың да, мени да ошентип кылат деп. Ошого мага дагы кече күнү баягы нааразы болуп, сөгүнүп сагынганым ошондон турбайбы деп, баягы болбогон эле нерсени өзүнө алып алат да. Же болбосо көзү бирөө жөнүндө айтып берип атса, ал болсо сен эмне мен жөнүндө айтып берип атасың да, эмне калп эле жиндүү болуп атасың, мени тиштирбей эле кой деп баягы өзүнө көп нерсени ала берет. Ал жөнүндө негизи эле сөз болбосо делечи. Андан тышкары долженствование, мен кылышым керек дей берет да. Башкача айтканда, менден башка ким кылмак эле депчи. Менден башка ким акча тапмак эле, менден башка ким үй жыйнамак эле, мусор чыгармак эле, ал кыла албайт, мен кылышым керек. То есть бардыгын мен кылышым керек деп мойнуна илип алат. Бунун бардыгы тоже көнүмүш ойлордун адаты да. Башкача айтканда, силер өзүңөрдү оңдойм десеңер, ушул көнүмүш 8 ойдун адаттарынан чыкканды үйрөнгүлө. Эфирдин дагы бир жолу кайталап кеттим, аягына чейин. Биздин 20 күндүк курсту сатып алсаңыздар, силерге белек, бала тарбиясы белекке кирет. Андан тышкары
биз жакшы жашоого келиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Андан тышкары бул биздин травмаларды, бала чакта алган травмалар менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек. Ата энебиз менен болгон мамилени толугу менен жашап өтүп, ал жакты толугу менен баягы нукка келтирип, өзүн күнөөлөө, уят сезүү, кыжырлануу, таарынуу сезимдерден арылыш керек. Андан тышкары эмоционалдык, психологиялык жактан дагы өзүңөрдүн стабилдүүлүккө келгенди үйрөнүшүңөр керек да. Анан кийин уже эң акырында өзүңөрдү кабыл алып, анан кийин баягы полюбить себя, өзүңөрдү сүйгөндү үйрөнөсүңөр да. Анан кийин бирок бизде бардыгы полюбить себя дегенди үстүнө коюп коет да. Сиз менинчи биринчи өзүңөр сүйгүлө депчи. Силер өзүңөрдү кантип сүйөсүңөр, силерде башыңарда ушундай нерсенин бардыгы каша болуп атканда бул мүмкүн эмес да. Ошон үчүн самооценканы көтөрүү мүмкүн эмес. Самооценканы көтөрүш үчүн, негизи жаратыш үчүн биринчи көйгөйдү же болбол жараны, бул жүрөктөгү же негизи адамдагы жара, ошол жараны кесип, ал жакты тазалап, бардыгын полный тазалап, анан кийин сонун дарылар менен дарылап, ар кандай чөптөр менен, дарылар менен, бардыгы менен дарылап туруп, жан дүйнөсүн башка жерин бардыгын дарылап туруп, жаап, анан кийин тигип койгонуңардан анан кийин самооценкаңар ордуна келет. Ансыз көтөрүш мүмкүн эмес. Силерге эч кандай бриллиант көйнөк, шакек, сонун мамиле, укмуш сөздөр, эркелетүү же болбосо укмуш бир силер ойлогондой машина, квартира, толтура акча дагы жардам бербейт да. Анткени байлар дагы ыйлап отурат. Жашагым келбей атат деп. Андай кыздар да бар. Эмесе менин бүгүнкү вебинарым бүттү, кыздар. Баарыңарды жакшы көрөм, баарыңарды эки дүйнөдө бактылуулук каалайм. Баарыңар самооценкаңарды курска жазылып көтөрөсүңөр деген ишенич бар. Анткени бул жашоо силерге керек, балдарыңарга керек. Силердин балдарыңар, силер биздин Кыргызстаныбыздын өспүрүмдөрү келечеги. Андыктан баарыңар балдарыңар менен, жакындарыңар менен эки дүйнө бактылуу болуп, сонун өмүр сүргүлө. Курстарга жазылып, бизди издеп тургула. Анткени биз гифтте дайыма катышкандыктан биздин баракчаны көп көрбөй каласыңар. Жоголуп кетет. Инстаграмдын ушундай өзүнүн баягы условиялары бар экен да. Ошон үчүн Бакыт клубу же клуб Бакыт же Венера Бакатаева, Рано Акматова деп дагы иштей берсеңер сөзсүз түрдө чыгат да. Гифке катышканыбыздын себеби көбүрөөк эл билсин деп, көбүрөөк адамдар өзгөрсүн деп. Бул курстардын баасы дагы өтө арзан. Анткени негизи психотерапиянын өзү эле 50 миңдин ары бери турат да. Биз болсо биздин кыздар үчүн 2.000 берип атабыз. Андан кийин дагы деле болсо 12 миң өтө арзан баага койгонбуз. Бирок мен ишенем, ар бир адам өзүнө жоопкерчиликти мойнуна ала алат. Силер да сөзсүз түрдө ала аласыңар деп билем. Баарыңарды жакшы көрөм.